Өмүрбек Текебаев биринчи жолу кармалып же бийликтин каралоосуна туушугуп жаткан жок. Ал үчүнчү бийлик менен элдешкис оппозицияда туруп, былык иштерин ачыктап жаткан учур. Бакиеваны Баңгизат менен Польшадан карматкысы келген. Бирок европалыктар Текебаевдин актыгына ишенип, токтоосуз бошоткон. Акыркы 6 айдагы биринин артынан бири чыккан коррупциялык иштер бийликтин түн уйкусун бузуп, кыргыз саясатынын магиканы Өмүрбек Текебаевди камоого алды. Өмүрбек Текебаев бийликтин 3 бутагын тең мыкчып турган президентке каршы чыгып жатып, камала турганын алдын ала билген жана ага даяр болчу. Я вчера сходил в парикмахерскую, сделал короткую прическу на 2 месяца. Видите? Хожу в спортивной одежде, чтобы там было удобно. Да? Я всегда был готов. И при Бакиеве, при Акаеве не было таких опасностей, при Бакиеве. Просто я вам не скажу, кто как вел себя в камере для допроса. Придет время, мы и об этом расскажем. Так, кто плакал, кто просил, умолял у следователей в подвале ГКНБ. Текебаев эгемендүү Кыргызстандын негиздөөчүлөрүнүн бири. Ал 2005-жылы өлкөдө мыйзамдуу бийлик жок болуп турганда Акаевди арыз жаздыртып, кийинки бийликти мыйзамдаштырып берген. 2010-жылы кайрадан революция болуп, өлкө мыйзам талаасынан чыгып кеткенде, караңгыда жол таап бийликти мыйзамдаштырып, жаңы конституцияны жазган. 6 жолку депутат, мурдагы спикер бүгүн бийлик менен келишип алып, унчукпай отура берүүдөн көрө чындыкты айтып, камалып чыкканы тарых үчүн маанилүү. Бул тарых, ушундай тарых. Ал жакшы тарых эмес. Бул элдин бийликке болгон, системага болгон ишеничин жоготот. Антип жакшы өзүм үчүн жакшы жыйынтыкка келгенден көрө менин түрмөгө отурганым оң. Анткени бул башка тарых. Бул элдик менен пастыктын тарыхы. Бул мартык менен былжырбайлыктын тарыхы. Ошол тарых адамдарга мындай сабак болгондой болуш керек. Ошол тарыхты эстеп, андай эмес, мындай болуш керек деп адамдар айта турганда, тарыхта данек дегенде прецедент болуш керек. Мен өзүмдүн эмем үчүн жарашып алгандан көрө, бул таймаштын курмандыгы болсом эффект, бул кармаштын тарыхый мааниси көбүрөөк жана чоңураак болот. Бийликтин кекиртегине сайылган кылкан болгон Атамекен лидерин камоого аракеттер мурдатан эле даярдалып, күч органдарына Жалаң Атамбаевдин жан сакчылары дайындала баштаган. Текебаев Ички иштер министрлигине Атамбаевдин жан сакчысы Улан Исраилов келгенде, анын профессионал эмес экенин айтып, тек гана Текебаев менен күрөшүү үчүн келгенин билдирген. Канча министерство бар? Канча? Жок. Колунан жете эле иштетесизби, Сооронбай Шарипович? Анан ары министр болуп келип калсаңыз, кризисте деди. Кризистин негизги 3 себебин айтып бериңизчи. Атамбаев кризис болуп атат деп, 3 себебин айтыңыз. Тапшырма берип жөнөтсө керек ошол үчөөнүн чечесин деп. 3-өн айтыңыз. Биринчиси Текебаевди камайсың деп жөнөтүп атат. Билбейсиң. Өмүрбек Текебаевди жана Атамекен партиясын камоо жолу менен коркутуу сындыруу мүмкүн эмес. Партия жана анын лидери мындай күндүн далайын көргөн. Уяты жоктор, эми ушул жала менен дагы бир нерсе кылам деп атасыңарбы? Мына бардыгы жала болуп атпайбы? Жетишет да, мындай акыл эс керек да. Белиңизге шерменде болдуңар. Шерменде болдуңар. Жанагы жер, мунагы лицензия, мунагы кылмыш иши шерменде. Атамекен партиясы кайта ушундайда тирилет. Тарыхты билбейт экен бийликтегилер. Атамекен партиясы түгөнгөн сайын түтөгөн сайын күчөгөн партия. Өмүрбек Текебаевга акыркы 6 айда ар түрдүү айыптоолор, күнөөлөр коюлуп келет. Бирок анын бири дагы далилденген жок. Эми болсо россиялык кышылуун бизнесмендин ооз эки берген көрсөтмөсүнүн негизинде УКМК террористти кармагандай камакка алды. Өмүрбек Текебаев болсо бийлик аны камакка алышы мүмкүн экендигин, эгерде камакка алса, Алмазбек Атамбаев бийликтен кеткен соң элдин кол чабууларынын астында эркиндикке чыгаарын билдирген. Марат Төлөмүш уулу, Ринат Элеманов, Сентябрь.